Кыргыз медиктери айлана бүгүн карантин киргизгениңерге 4 эле күн болду. 4 күндө кыргыз журту жүдөп да кетти. Кана так айткылачы, вирус эмне абадабы? Эмнеге маска тагынып алып жүргүлө деп атасыңар? Түшүндүрүп айтыш керек элге. Сен мындай обществода болсоң, чогулган жерде болсоң, сен маскаңды ошо жерде ки, бирөөдөн жугуп калбасын ал депчи. Ал абада өзү абадан жукпайт. Эгер абада болсо, ал вирус, анда ал жерде де болмок. Чөптүн үстүндө, бакта. Анткени аба түнү муздайт да, муздаганда кыроо болуп калат. Кыргыздын тили менен айтканда мындай нымдашып калат чөп. Эртең менен карасаң. Шүдүрүм, таңкы шүдүрүм болуп калат. Асмандагы аба. Анда чөптө да болмок. Демек ал сууда да болмок. Анда сууну кандай ичиш керек? Фильтрлеп аны дагы же маска аркылуу ичиш керекпи? Вирус абада эмес. Сууда эмес, жерде эмес, ушуну жакшы түшүнгүлө айланайын медиктер. Абада өзү эмне бар? Абада арбак бар. Абада энергия бар. Абада өзү Аллаң сени издеп аткан абада. Ал сен көрдө жаткан ошо жакта жүргөн жок. Ким өлсө суракка барайын депчи. Тактысына отуруп алып. Көрдө эмес ал. Ал тозоктун отунда отурган жок. Казанга кайнатайын деп. Ал абада, энергия. Абада өмүр булагы бар. Өмүр булагы абада. Келечек чырагы абада бар. Акыл эс абада. Жаңы ойлор. Өмүр булагы абада. Абага керек болсо кишинечи, же кичине кысып калган адам, ой мен кичине жөө басайынчы дейт. 1 километр үйүнө жеткиче соолугуп калат. Аба тазалайт. Аба каныңды тазалайт. Аба өпкө аркылуу каныңды тазаласа, таныңды тазалайт. Састыма болуп, кичине чүчкүрүп калган эшикке чыгып бир аз басчы, жакшына болуп каласың. Ошон үчүн айланайын медиктер, көчөдө кетип бараткан адам маска тагынып баратканда мен жүдөп кетип атам аны көрүп. Туура кеңеш бергиле, билбесеңер айткыла, кандай кылабыз деп. Маскасы кирдеп атат. Мына көмүр кычкыл газын соруп алып иштен кычкылтек бөлүп чыкканда ал масканын ичинде калып кайраны дем алып алып атат. Каны тазарбай калып атат маска тагынып. Кан тазарбаса, тело тазарбай атат. Тело тазарбаса, сөөк тазарбайт.